кой намаз окуп кеткен тийишпейин деп туруп Хижап кийген кыздарга деле балдар тийишип атпайбы? Бул хижап деген нерсе эч качан кыргыздын салтын, тилин, өзүнүн келе жаткан тарыхын эч качан өзгөртпөйт. Биринчиден. Экинчиден, ушул хижап кийип жүргөн кыздардын ар биринен сурасаңар, сен Кыргызстан жөнүндө кандай оюң бар, Кыргызстан жөнүндө кандай маалымат билесиң десең, хижап кийбеген кыздарга караганда көбүрөөк маалымат билет. Кыргыз тилин менен сага караганда башкаларына караганда жакшыраак сүйлөйт. Алар өздөрүнүн тилине ушунчалык күйгөн адамдар. Дагы экинчиси, эми дагы бир нерсе карап тур. Мисалы үчүн көчөдө бир 2-3 бала отурат дейли. Алар динди түшүнбөйт. Кыздарды карабаш керек деген нерсени түшүнбөйт. Кичине болсо да ислам динине таанышы бар, бирок дин жөнүндө маалыматы жок. Көчөдө мини юбка кийген, же болбосо жөн эле чапташкан жынсын кийип жүргөн кызды өтүп кетип атканда ага ышкырып тийишет. Туурабы? Эми экинчиси, ошол эле көчөдө, ошол эле балдарды отургузуп коюп, хижап кийген кызды өткөрүп турганбысың, бири да карабайт. Эмне үчүн карабайт билесиңби? Алар да уялат. Алар кой намаз окуп кеткен тийишпейин деп туруп Хижап кийген кыздарга деле балдар тийишип атпайбы?